Саламатсыздар, урматтуу Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле катталуучулар. Эфирде түйүн берүүсү, аны мен Элмирбек Нурбек уулу алып барам. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Эрлан Көкөлов жана ошондой эле TikTok баракчасынын активдүү колдонуучуларынын бири Дастан Бектемиров. Саламатсыздарбы? Май күздү баштардан мурун көңүлүңүздөрдү көгүлтүр экранга бурмакчымын. Эрланке, келиңизди. Неге жүрөңүрчү? Бул видео тасмадан Жогорку Кеңештин депутаты Эрлан Көкөловду мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери жана күзөтчүсү ичкери киргизбей койгонун көрүүгө болот. Бул тасманы TikTok колдонуучусу Улан Бекмуратов тартып алган. Siz sen direktörsünüz. Көп өтпөй Эрлан Көкөлов соц тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, коомчулуктан кечирим сурады. Ошол жердеги элдердин укугун коргоп коеюн деген, орой мамиле кылып аткан көрүп ошону токтотуп коеюн дегенде да кечирим сурайм мен. Негизи эле ушул көчөдө кетип баратып, элдин көйгөйүн чечкен салганга ушундай адаммын да, мен кетип барат эле бир нерсени эстеп кетип эле ошол жерге кирип эле ошону сурап эле өзүмдүн депутаттык милдетимди аткарып атканыма да кечирим сурап кетейинчи эле. Депутаттык милдетти аткарып жаткандыгым үчүн кечирим сурайм деген Жогорку Кеңештин депутаты элге түшүнүксүз кайрылуусу ойлондурбай койбойт. Негизинен кыргыз элинен, жалпы кыргыз элинен мен кечирим сурайм. Мен милдетимди кылып үчүн кечирим сурайм. Сүйлөгөн манерам үчүн кечиримди сурайм. Бирок байкап көрсөңөр, сиз деп сүйлөгөн үчүн, ар бир адамга сиз деп кайрылган үчүн да мен кечирим сурайм. Жогоруда аталган мамлекеттик каттоо кызматына дагы бардык. Аталган мекемеге барган учурда элдин көптүгү көзгө урунду. Көп өтпөй кызматкерлер мекеменин жетекчиси иш ордунда эмес экенин эскертишти. Директор азыр жок. Орун басарлар барбы? Söz ayткан бар. Так, эмне вопрос? Сизге Мен орун басар эмес, мен юрист. анда ошо ким жооп берет? Непосредственно охрананы бул киши көрөтөдү. Охранчы сиз эметесиз? Жок. Начальник. Техникалык тейлөө бөлүмүнүн начальниги. Жакында эле ошо соц тармактарда Эрлан Көкөловду киргизбей койгон видео тарады да. Ушул боюнча сөзүңүз комментарий берсеңиз, негизи эле мамлекеттик имаратка Жогорку Кеңештин депутаттары кирүүгө мыйзам жол бербейби? Жол берет, эмнеге жол бербейт? Бизде жумушта мындай да. Баягы кардарлар менен адистердин ортосунда мындай түп-түз эме болбош үчүн коррупцияга каршы ушундай бесконтактный жумуш коюлган бизгечи. Биякта депутатпы же простой гражданинби должен быть единый порядок болуш керек. Единый порядок. Мен азыр депутат же гражданин деп айткандан алысмын. Биз кийин терек көрдүк. Ал кишинин биз бирөөнүн действиясына оценка мен бере албайм. Анткени мы не имеем права, это вышестоящее должностное лицо, мы не имеем права. Негизи ошо депутат эмне себептен келген, бул жерге кайсы маселенин негизинде келген, ошол боюнча биле аласыздарбы? Айта албайм. Ал эми Эрлан Көкөловду бул жайга эмне себептен келгендиги боюнча аталган мекеменин кызматкерлери ачыктаган жок. Эл өкүлдөрү мамлекеттик имаратка кирүү үчүн кандай шарттарды аткаруу керек? Чындыгында депутаттын кечирим суроосуна эмне түрткү болду? Биргеликте сөз кылабыз. Эң биринчи суроону Эрлан мырзага узатайын деп турам. Мамлекеттик каттоо имаратында болгон окуя тууралуу айтып берсеңиз, сиз кайдан келе жаттыңыз эле? Ал жака эмне иш менен бардыңыз? Негизинен азыркы амнистия алынганына байланыштуу жанагы жасыл китептерди кызыл китепке которуп атат бүт собственниктер, мындайча айтканда. Анан көп суроолор, ар кайсы тармактардан көп суроолор ушул боюнча келип атат да. Кээ бир жерлерде ушул нерсе менен пайдаланып, мен билем, бизде Кыргызстанда бюрократия көп, ушул гос органдарга, мамлекеттик органдарга негизи эле кайрылуу бул абдан оор нерсе да. Тияка жиберишет, бияка жиберишет, ишти оңоюнан атайлап деп айтса болот, оңоюнан чечпөөгө аракет кылышат, жөнөкөй нерселерди оор бир жумушка айландыртканга аракет кылышат. Анын баарын биз натыйжасын билебиз, эмнеден экенинчи.
ошондой суроолор мага келип аткандыгынан непосредственно өзүм барып, мен негизи ошол күнү мен өзүм жана видеода айтып кеткендей эле, мен ошондой адатым бар. Мен негизи ошол күнү жөн эле өтүп кетип атып эле, ошол жактан көптөн бери суранып атышты эле, ушул суроону берип көрөйүнчү деп туруп эле, токтоп туруп эле, анан кирип чыгайын деген оюм бар болчу да. Жана эми боюнча айтсаңыз, кечирим сураганда да башкача сурадыңыз да элденчи. Бул кечирим суроо сизди бирөө мындай мажбурлаган жокпу? Жок, эми жанагы Кактус медиага ал видео чыгып кетти, ал жерден дагы бирөө ошол жерлерде тургандардан бирөө мени мына депутатмын деп эле ычыр салып атат, бияка келип алып деген сөздү айтып видео чыгарыптыр. Мен жөн эле анан элдин баары албетте эми комментарийде биз көнүп калганбыз, үйдө отуруп, диванда отуруп каалаган нерсе жазабыз, алдыга умтулууд оюбуз жок, немебиз жок, бирок диванда отуруп бүт жазганды билебиз да. Баары этикага жатпайт, мындай деп сүйлөп атат, анан колун чөнтөккө салып алыптыр, анан эмнеге бул спортивкачан, анан ушундай сыяктуу нерселерди айткандын себебинен эми бул мындай ачыгын айтканда эми тамаша түрүндө мындай какшыктоо менен тартылган видео да, чындап көргөндө. Эми Улан Бекмуратов мырзага кайрылмакчымын. Сиз биринчи бул видео тасмадан Эрлан мырзага колдоо көрсөтүп жаткандыгыңызды көрүүгө болот. Кийинчерээк Эрлан мырзага каршы пикирдиңизди билдирдиңиз, себеби эмнеде? Биринчиден мен ал жакка да өзүм жумуштарым менен баргам, иштерим менен баргам, справка алайын деп. Анан видеону тартып атканда мен биринчи мындай киргизбөө маселеси эле болуп аткан да ал жердечи. Киргизбөө маселеси болуп атканга байланыштуу мен тигилер менен сүйлөшүп, келе мындай акырын эле эме кылайлы, киргизип койгула деп алардан суранып, анан алар мейли кирсин дегенде мен Эрлан мырзага эшикти ачып кириңиз дегенде Эрлан мырза кирбейм, милиция келсин деген жери таң калтырды да биринчи жактанчы. Анан канча жылдан бери мына депутат болуп отурасыз, Эрлан мырза? Канча жыл болду жечи? 1 жыл болду. Кудайга шүгүрден 1 жыл деле көп убакыт да. 365 күн бар да, 1 жылда элечи. Анан мында не сахарда мен вообще мындай немем жок дедиңиз го, тиешем жок дебедиңизби өткөндө комментариydечи? Бир жерде сүйлөп атканда. Анан именно ошо не сахар аркылуу элге таанылдыңыз да, биринчиденчи. Анан эмнеге ошол маселени мындай аягына чыгарбай койдуңуз деген биринчи суроо да. Жок, сиздин биздин суроого жооп берсеңиз. Ушул жерде мен пайдаланып кетейинчи, ушул суроо туура суроо берип атат. Анткени көбү түшүнбөй калыптыр, мен Нисахарга тиешем жок дегендечи. Нисахар долбоору бул элдик долбоор да. Мен башынан эле айтып келгем. Автору менмин, биринчи алып баруучусу менмин, бирок эң башынан түзүлгөндө эле Нисахар долбоору бул автору бар болобу, жок болобу, мен ким билет, Кудай сактасын дечи, бирок эч ким билбейт да. Бул менден ары уланып кете турган долбоор да. Сиз туура суроо берип атасыз, ошон үчүн алдын ала айтып кетейин. Эми бул долбоордун алып баруучусу жана бүт ошол долбоорго тиешелүү нерселерин кылып аткан бала бул Умар Даданов болуп эсептелинет. Мен эч кандай тиешем жок деген себеби мен Умар Дадановго өткөрүп берип атканда бул долбоорду мен айткам, сен бул долбоорду кийинчерээк башка бирөөгө өткөрүп бересиң. Бул долбоор бир адамга көз каранды болбош керек. Анткени бул элдик долбоор, элдин талабын коргоп аткан долбоор, анан кийин ошол долбоор өзүнүн ишин улантыш керек деген түшүндүргөм. Баягы мен тиешем жок деген сөз ошол эле да. Анан көп адамдар анын баарын туура эмес түшүнүп атыптыр. Албетте мен долбоордун иштешине колуман келген салымды кошом, бирок мындан аркы болуп аткан Нисахар долбоорунда болуп аткан нерсенин баарына Умар Даданов өзүнүн мойнуна алып өзү иштетип жүрөт. Элдер көнүп калыптыр мурункудан бери активный жашоодо жашаганымачы, баягы Instagram анын баары мен журналист болуп Нисахар долбооруна байланыштуу болгондугуман ошонун баары муну чагылдырыптыр. Азыркы маалда чагылдырылбаган себеби анткени мен ал иштерди кылып эле атам. Бирок мен азыр журналист эмесмин, мен азыр депутатмын, ошол себептен көп нерселерди мен чыгарбайм да. Мен просто чыгарыштын мага кереги жок. Мага кылып аткан жумушумдун результаты маанилүү да. Анан кийин чыгарып эле кайра эле аны айтып эле кээ бир менин коллегаларым бар, мектептердин жанагы биз экскурсияларды өткөрөбүз да. Школьниктерди алып келип, студенттерди алып келип, ошолоруна чейин чыгарып, антип эми алардын каалаган жумушу ал калгылар келсе кылсын. Мен деле ошондой жумуштарды кылам, бирок мен аларды чыгарып, жана ушундай сыяктуу нерселерди кылбайм да. Негедир анткени меники биринчи койгон алдыма нерсе бул максат. Мен максатыма жетишим керек. Натыйжа чыгарышым керек. Анан элге эле көрсөтүп эле кайра пиар эсеп бергенден жаман көрөм, ачыгын айтып кетейин. Ошо кийимиңиз боюнча сын пикирлерге жооп бере кетпейсиз кандай?
Кийимим боюнча жумуш маалында мен ошондой эле рубашкачан жүрөм. Калган маалда мен депутат боломбу, журналист боломбу, иш улуп милиционер болбосом. Ну, милиционерлер деле жумуш маалында эле форма кийиш керек да. Анан жумушу бүткөндөн кийин албетте эл кийген кийимин кийип жүрүш керек. Мен негизинен эле эң башынан эле ошол Нисахар долбоор башталгандан бери мага асылып келген нерселер бул ушул 3 нерсе. Бул менин кийимим, колум чөнтөккө салган, анан сүйлөө манерам. Мен ошондой жаралып калыптырмын. Дагы бир жолу кечирим сурайм. Эми Улан мырзага өтсөк, Улан мырза, сиз ал жака эмнеге бардыңыз эле? Мен ал жакта переоформление боюнча баргам. Барып справкаларды алганы баргамын, арестте турбайт деген справкалар ал жерде 600 сом турат экен. 597 сом, андан кийин банктын услугасы бар экен, Айыл банктын. Анан ал бир эле мындай А4 да, 2 сом эле турат да, баса чыгат, элге берет 600 сом да. Ошол маселелерди сиздер эмнеге көтөрүп айтасыздар? Ушул жака барып элге эмнеге аралашпай атасыздар? Иштеш керек да, барыш керек, айтыш керек. Сиз айтып атасыз, азыр мен барбайм ал жака, мен андай кылбайм, анан мен рубашка мындай кийип жүрөм депчи. Ошол маселелерди бул карапайым эл төлөп атат 600 сомдучу. Мындай айткандачы, бир эле справка 600 сом сатылып атат. Ошончо очередь турат ал жердечи. Ошол акчалар кайсы жака кетип атат? Ошол нерселерди барып жогорку кеңеште көтөрсө болот да. Сиздин эл өкүлүсүз да. Неге биз эми тиги көтөрүп алып ар бир нерсени тартып, неге биз барбадык керек да? Кактус медиадагы немелер. Ага чейин мен маселе көп да. Мен айтып атам, ага чейин башка жерде жүрдүм. Оформленияда маселе турат. Улан мырза. Ар бир справкада турат. Эми канча деген акча эми көрүп атпайсыңарбы? Эч нерсе кылынбай атат го, силер өл өкүлүсүңөр барып айтпайсыңарбы же мында айта албасаңар айткыла, айта албайм депчи жогорку кеңештечи. Айткыла да, мен өткөндө деле айттым. Айткыла, дегиле, колдойт, силерди колдогон адамдар бар. Эрланке. Колдош керек. Мурда дух вагон болчу да сөзүн ачыгычы. Азыр көрүп атасыз, мен мындай кылтам, мен өзүмдүн максатыма жашашым керек. Бул жерде өзүнүн максаты, бул жерде элдин максаты болуш керек да, биринчи очередчи. Жок, ошол менин максат деп айтып түшүндүрүп атам. Сиз рахмат ошону айтып кеткениңизге, туура эмес түшүнүп албасын элдер дагы. Менин максатым албетте бул Кыргызстандын өнүгүшү жана келечеги, жаркын келечеги. Сиз мага Улан мырза кечирим сурайм, бирок кичине некорректный суроолорду берип атасыз да. Жок, ачыгын айтып кетейин. Ачык эле сүйлөшөлү, мен деле. Мен ошол жерде болуп калганым, ГРСте болуп калганым, жана Госрегистрде болуп калганым, сиз берип аткан мага сурооңуз да. Мен ошол себептен баргам да. Алдын ала айтып кетейинчи, Улан мырзаны мен тааныш эмесмин. Ошол жерден баягы ошол ситуацияны көрүп телефонго тарта баштаган, андан кийин Улан мырза сизге рахмат, анткени ошол сиз тартып калганыңыздан бул баягы немеге коомчулукка туура жайылды да. Антпесе нары жактан бирөө келип алып, мына мен Эрлан Кокуловмун, мен депутатмын деп кыйкырып атат деп бирөө видео тартып туруп киргизип коюптур. Эми менин госрегистрде жумушум жок. Мен өзүмдүн жеке госрегистрде жумушум жок. Менин атымда менин үйүм да жок, менин жерим да жок. Азыркы жашка чейин жете элекмин андай нерсеге, ачыгын айтып кетейин. Албетте ошол эл көйгөйлөрү бар болгон үчүн, элдердин мага кайрылуулары бар болгон үчүн, жана мына азыр дагы кайрылууларды угуп кеттим. Ошол себептен кирдим да мен аякачы. Анан жөн эле барып эле анан аякка барып туруп, анан ызычы салып, анан эми андан интересный жумуштарым бар да, чынымды айтып кетсемчи. Ошо видео материал боюнча айта кетсеңиз, сиз негизи өчүп кой деп бул Улан мырза тартып атканда мен ошол жерден дагы айттым да Улан мырзагачы, мен анчалык ызычы болуп кетерин билген жокмун да, мен айтып атпайм. Мен келдим. Мен эң биринчиден бир жакка барганда, ушундай жерлерге барганда, мен жаран катары ошону көргүм келет да. Депутат катары эмес. Мен депутат катары ошол жардамчыларыма айтып, телефон чалдыртып, мен директорго кирет элем деп туруп кирип кетсем болот эле. Бирок мен элдин көзү менен көргүм келет да ошол нерсени. Ошол себептен мен жөн эле кетип бараткан жеримен ал жерге кирдим. Бул жерде история мындай болуп атат да. Киргенде ошол жерде жана будка турат экен. Мен келдим дагы, жанагы силер видеодо көрсөтүп аткан байке ошол жерде мен охранамын деп отурат да. Ошол жерге кирдим дагы, ошол будкадан сурадым. Саламатсыздарбы байке? Мен 410 кабинетке киришим керек эле. Өтүп кетсем болобу дедим. Сөйтсем, мамилеси абдан орой. Абдан орой. Мага өйдөдөн айтыш керек. Ошондо киресиң деди. Анан мен карасам, эшик турат, эшик чиповый. Кантип өйдөдөн айтат. Мен биякта турганымды ал кантип билет тиги өйдө жердегилер деп ойлондум. Анан тиги байкеден сурадым. Байке,
Биякта чипуешиңер турат. Үстүндө тиги байке мен келаткан кишилер үстүндө. Мен кантип кирейин? Басымды ортпачы деди да. Мен айттым, байке, сиз кантип мага ушунча өтүрүп атасыз? Басымды ортпачы, мен өйдөн айтпайынча баары киргизбейм да. Чалыш керек мага өйдө жактан, могу жерге чалыш керек. Кыйкырып атат да. Ошондо мен акырын айттым, байке, мен жогорку кеңештин депутатымын. Атым Эрлан Кукулов болот. Сен мага басымды ортпачы, мага сенин ким экениң баары бир деди да. Көрсө, туугандар көрсө, бул жагында эле 2 телефон турат экен. Ошол телефон менен байланышат экенсиң. Эми ошону жөн эле айтып койсо болот эле да. Мына могул жерден чалсаңыз, 410 кабинетке чаласыз, ошол жерден анан мага чалат, анан сиз кирип кетесиз деп айтып койсо болот эле да. Мамлекеттик каттоо кызматкерлери айтышты, Эрлан Кукулов күбөлүгүн көрсөткөн жок деп, эгерде күбөлүгүн көрсөткөн болсо, биз аны киргизмекпиз деп. Кеп күбөлүктө эмес да, кеп. Балким сизди тааныбагандар бар. Мен айтып атпаймынбы? Мен ал жерге башынан жогорку кеңештин депутаты катары барган эмесмин. Башынан. Мен башынан ошону баягы элдин көзү менен көрөйүн деп атам да. Түшүнүп атасыңарбы? Элдин көзү менен көрөйүн деп атам. Мен айла жок жана киши менен түртүшүп тартыша баштаганда, ал байкенин силер кылганын көргөн жоксуңар да. Ал эч кайсы видеодо жок. Мага келип мынтип сүзүп, сен кимсиң эле кимсиң деген момент ал эч жерде жок, ал моментчи. Түшүнүп атасыңарбы? Ошого чейин барды да алчы. Биз ошол жерге барган кезде ал жерде кезек күткөндөр абдан көп экен да, балким ушуну жогорку кеңештен дагы айтып көрөсүз. Жок, жогорку кеңештен айтып чыгыш керек эмес. Муну мен ойлорумда негизинен эле ошол барып бир залында бир күн отуруп көрөйүн деп атам да. Эмне себептен ушундай нерселер болуп атканын өз көзүм менен көргүм келет. Менимче буюрса жакынкы малдарда колум бошой турган болсо мен барып келем. Бирок элдин көйгөйү бар да ал жерде. Ошону барыш керек да, эртерээк барыш керек. Не обязательно эстеп кетип эле анан кийин кирип эле мындай кылгычы. Ага чейин барыш керек, канчакча чыгып атат. Именно ошол вопростор менен элдер кыйналып атпайбы? Мисалы биз жогорку кеңеште, мисалы мен бар айта албайм да. Сиз айта аласыз, потому что сиздин мандатыңыз бар дегенде эл өкүлүсүз да. Эми ошол вопросторду айтына тротуар бир освещение коюлган жок. Ушуларды айтпайсыздарбы? Неге отурасыздар ал жердечи? Эми обязательно ушинтип, айтып, анан кийин ушундай нерсени кылбай эле өзүңүздөр элге кызмат кылам дедиңиздерби? Болду. Жүрөктү колду жүрөккө коюп туруп элге кызмат кылыш керек да. Бул жерде маселе өтө көп. Именно госучрежденияда өтө көп. Мына УНАда деле канча маселе турат. Күнүнө 5 миллион сом түшөт. УНАдачы ошол маселени неге көтөрбөй отуруп алып эле мындай барып, мындай мен өзүмдүн ишим менен эле барып, мен ал жерде ишим жок деген бул туура эмес да. Ал жерде ошончо адам ызылдап, очередке туруп, ар бир справка үчүн, мисалы мына бир күн убакыт кетет да, бир адамдыкычы сөзүн ачкычы, мисалы мен өзүм мына көргөн нерселерди айтып атам да. Сиз мени түшүнүп атасыз, мен жеке жумушум жок деп атам. Жок, жеке жумуш болгону менен сиз эл өкүлсүз да. Аралашып эле жүрсөңөр өзүңөр эле билип аласыңар да. Аралашпай атпайсызбы? Мурда сиз аралашчусуз, барчусуз, кирчүсүз, азыр аралашпай атасыңар да сиздер. Макул, бул нелогичный суроого жооп берейин. Мен ошол жерге, ошолго аралашайын деп баргам. Ошол себептен сиз мен ошол жерден видео, эми мен бир жылда госрегистрде эле жашай бербейм. Чоң мекеме да. Мен башка жерлерге да барып жүрөм. Мен Кыргызстан боюнча чыккан депутатмын. Мен бир ошол госрегистрдин бир бурчунан чыккан эмесмин. Суроолор, маселелер Улан мырза Кыргызстанда көп. Анан кийин сиздин сурооңузду дагы бир жолу айтып кетейин, дагы кичине мындай некорректный болуп атат да. Бир жылдан бери сиздерге ушундай бир эмне кылып жүрдүңөр, госрегистрге барбай деген сурооңуз кичине некорректный. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Мен ошол госрегистрге барган себебим ошол элдин көйгөйүн ошол жерден көрүш үчүн, ошол жерден өз көзүм менен ошол эл өзү кандай болуп атканын көрүш үчүн баргам деп. Бул жакта тактап коюш керек, запись бар. Мен кетип атып эле ойлонуп, ошону булар суранып эле көптөн бери деп кирип кеткен деген. Бул жакта запись бар да. Экинчиден кечирим суроо боюнча да, бир суроо да. Сиз кечирим суроо боюнча азыр бул жигит айткандай мындай башкача кечирим сурадыңыз деп атпайбы? Сиз деп иштеп жүргөн жумушум үчүн кечирим сурасам. Мен азыр айтып коеюн, оюмду бөлбөй турсаңыз. Мен сиз деп сураган, сиз деп силерге кайрылган үчүн да кечирим сурайын деп атасыз да. Ал сиз деген бул эми депутатсыз, сиз деп сүйлөгөн негизи эле жакшы да. Кичүү болсо деле, улуу болсо деле текебир болбой сыйлык болуш керек. Биринчиденчи сыйлык болуш керек. Сиз деп айтканыңыз бул эми сиздин тарбияңыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайсы гана мамлекеттик мекеме болбосун элди сыйлоого милдеттүү. Эфирде түйүн берүүсү болду. Аны мен Элмирбек Нурбек уулу алып бардым. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.